Саламатсыңарбы, балдар? Саламатсыңарбы, балдар? Саламатсыңарбы, Динара? Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатсыңарбы, балдар? Анда эмесе кезектеги кыргыз тили сабагын баштайбыз. Акзам, саламатсыңарбы? Азыр эле мага заданияны жиберип атасыңар. Маанайыңар кандай, балдар? Жакшы эс алып келдиңерби? Санжар, сен бүгүн кириштиңби сабакка? Жок болуп жаттың го. Адеме азаматсыңар. Тапшырмаларды алып жатам. Мен силер менен WhatsApp аркылуу дагы сүйлөшүп атам, туурабы, балдар? Бирок Я класска баарыңар толук катышкан жоксуңар, балдар. Я класска баарыңар. Маанайыңар жакшы болсо, анда кезектеги кыргыз тил сабагын баштайбыз. Акзам, азаматсыңар. Сен 5ке жазыптырсың, көнүгүүнү жакшы. Көпчүлүгү мага жиберген жок. Көпчүлүгүңөр жиберген жоксуңар. Кээ бириңер жиберип жатасыңар. Азаматсыңар. Азаматсыңар, ар кимиңер өзүңөрдүн бааларыңарды көрүп, билип турасыңар, туурабы? Биз ал боюнча сүйлөшкөнбүз. Анда эмесе, балдар, биз кезектегидей эле сабактын алдында эрежелер менен таанышып, азаматсыңар даже, саламатсызыңарбы? Сабакты күн коюп угуп, экранды көрүп, сабакка күн коебуз деген эрежелер менен таанышабыз. Берилген тапшырмаларга жоопторду жакшы беребиз. Туура, Самира, саламатчылык. Эми сабакка көңүл буралы, балдар. Учурашып бүттүк. Сабакка активдүү катышабыз. Ар бир берилген суроолорго, мына берилген тапшырмаларга жооп беребиз деп атпайбы? Сабакка активдүү катышабыз. Так, алтын эрежелер, золотые правила. Что это, ребята? Значит, внимательно слушаем урок и смотрим на экран. Данные задания отвечаем на вопросы и активно участвуем на урок. Понятно, да? Золотые правила, понятно. Мы вспомнили, как нужно вести на уроках. Азыр, балдар, эмесе биз бүгүнкү числону дептерибизге жазабыз. 16 сентябрь, шаршемби. Буну иш дептерибизге жазабыз. Это число и дни недели мы пишем в рабочей тетрадь. А потом мы продолжим, потом мы по ходу сейчас число пишем и тетрадь на крае парты и руки на парты. Ооба, иш дептерге жазабыз буну. Анан кийин көнүгүштейбиз. Числону жазалы, келгиле, балдар. Ооба, Алика жазабыз. 16 сентябрь, шаршемби. Эми класс иши деп жазсаңар болот, жазбай деле койсоңор болот. Анткени биз муну үйдөн иштеп жатабыз да, балдар. Үйдөн иштеп жатабыз. Ошондуктан числону анан жуманы гана жазып коебуз, тиги аптанын гана күндөрүн жазабыз, анан числону жазып коебуз. Жаздык дептерибизге. Сөздүк дептерди да даярдап коебуз. Азыр тил жаттыктыруу көнүгүүсүн аткарабыз. Муну кандай аткарабыз, балдар? Биз өткөн сабакта дагы ушул фонетикалык көнүгүү, бул тил жаттыктыруу көнүгүүсүн биз азыр текстти карабай туруп келгиле өзүбүздү текшеребиз. Давайте мы себе проверим, ребята, и не вглядывая на экран, мы повторяем это стихотворение. Бул ырды биз карабай туруп айталы. Маңдайынан экрандын үстү жагын карагыла. Экранды карабагыла, же болбосо көзүбүздү жууп алалы. Маңдайынан нур төгүп, күлө карап турган ким? Эмгеги көп ушундай, биздин асыл мугалим. Чогуу кайталайбыз. Экранды карабай туруп кайталайлы, балдар. Биз өзүбүздү текшерели. Эстеп калдыкпы, же эстеген жокпузбу? Маңдайынан нур төгүп, күлө карап турган ким? Эмгеги көп ушундай, биздин асыл мугалим. Жаттадыңарбы? Анткени биз буну өткөн сабакта дагы Эмир, сабакка көңүл бурсаң, биз ырды тил жаттыктыруу көнүгүүсүн айтып жатабыз. А сен болсоң айткан жоксуң биз менен. Кана чогуу айтабыз. Эмир, азаматсың. Келем, кана кеттик. Маңдайынан нур төгүп, күлө карап турган ким? Эмгеги көп ушундай, биздин асыл мугалим. Бул ырды биз эсибизге сактап, тутуп калганга аракет кылалы. Ребята, стараемся запомнить это стихотворение.
Бүгүнкү балдар биздин жаңы тема жок жазбайбыз Амирхан. Когда мы пишем, мы только число написали, да? Потом тетрадь туда положите на край стол. Когда будем писать книгу, я вам скажу. Сейчас давайте руки на парты, то есть руки на стол положили и внимание на экран. Биздин жаңы тема үй бүлө деп аталат. Наша сегодняшняя тема урока – семья. Үй бүлө. Мынакей. Үй бүлөлөр тууралуу бүгүн биз сүйлөшөбүз. Будем сегодня говорить о нашем семье. Джок, писать не надо тема. Писать ничего не надо. Мы число написали, потом будем книгу писать, Егор. А сейчас просто смотрите на экран, внимательно слушайте по ходу урока, что у нас дальше идет. Это наш сегодняшний новый урок. В учебнике у вас это на страницах 13. Это в вашем учебнике на страницах 13. Да, Адеми, слушаем внимательно. Давайте правила вспомнить. Я вам вначале говорила, ребята, когда урок начинается, вы должны внимательно слушать, не задавая разные вопросы. Значит, биздин темабыз үй бүлө. Сабактын максаты. То есть, что мы будем сегодня делать на уроке, ребята? Давайте послушаем. Первое. Үй бүлө мүчөлөрүн атап билүү. Что это такое, Егор? Значит, знакомимся с членами семьи. Тоже поговорим о нашем семье, о членах семьи. И второе. Жаңы сөздөр менен таанышу. Знакомимся с новыми словами. Үчүнчү. Активтүү жана тартиптүү болууга үйрөнөбүз. Учимся быть активными и воспитанными. То есть на сегодняшнем уроке мы выполняем эти цели и задачи урока. Дальше. Теперь вот, ребята, новые слова. Жаңы сөздөр. Кайсы сөздөр менен биз таанышабыз. Сегодня мы на уроке с какими новыми словами. Вот эти новые слова писать в сөздүк тетрадь. Обязательно, да. Сөздүк дептерге жазабыз, Амирхан. Пишем словарный тетрадь. Так, начали. Айдочу. Айдочу. Водитель. Айдочу. Водитель. Это наши сегодняшние новые слова, которые мы будем пользоваться или изучать на нашем уроке. Ишкана – предприятие. Ишкана – предприятие. Пишем словарный тетрадь. Кимболуп. Кимболуп. Кем. Кимболуп. Кем. Кичи район. Микрорайон. Кичи район. Микрорайон. Жазбагыла. Ребята, вы мне мешаете на урок. Айдоочу водитель, Ишкана предприятие, Кимболуп кем, Кичи район, микрорайон. Бүгүн балдар, жаңы сөздөрдөн башка бүгүн чы мүчөсү менен таанышабыз. Чы мүчөсү. Чы мүчөсү. Чы мүчөсү кыргыз тилинде. Нурланов Дастан угуп тур сабакты. Кыргыз тилинде кесипти билдирүүдө колдонулат. Чы мүчөсү кыргыз тилинде кесипти билдирүүдө колдонулат. Чы мүчөсү төмөнкүдөй болуп өзгөрүлөт. Значит, что это такое окончание чы? Окончание чы используется в словах, где указывается профессия. Окончания чы могут изменяться следующим вариантом. Смотрите, чы, чи, чу, чу. Давайте быстрее пишем. Давайте быстрее, Дастан. Нет, не пишите окончание. Мы по ходу урока познакомимся с вами. Жазбагыла эчтеке. Мына словарь. Вы попросили вернуться к новым словам. Вот они у вас. Давайте быстренько проверим. У вас они есть у вас в словарном тетради? Айдочу водитель. Есть? Ишкана предприятие. Есть у вас? Кимболуп. Кем? Кичи район, микрорайон. Да, ребята, вы же 4 класс. Вы выпускники в этом году в начальной школе. Должны себя уже как-то взрослым вести, ребята. Вот смотрите. Чы мүчөсү дальше. Чы мүчөсү.
Ч мүчөсү кыргыз тилинде кесипти билдирүүдө колдонулат. Ч мүчөсү төмөнкүдөй болуп өзгөрүлөт. Окончание ч используется в словах, где указывается в профессии. Окончания ч могут изменяться как ч, чи, чу, чу. Дальше мы знакомимся, ребята. Вот. Ким эмне иш аткарат. Кто кем работает? Вот смотрите. Читаем слово. Куручу. Куручу строитель. Куручу строитель. Кто успевает, можете писать в словарный тетрадь. Либо кому понятно, вы можете пропускать. Вот он куручу, ребята. Значит, это профессия. Видите, он куручу. Был куручу, он строитель. Поняли, да? Значит, окончание чу означает профессии. Кесипти билдирүүдө чу мүчөсү колдонулат. Кесипти билдирүүдө чу мүчөсү колдонулуп, жаңы сөз курулат. С окончанием чу образуется новое слово куручу. В переводе строитель. Следующий ашпозчу. Ашпозчу. Повар. Ашпозчу. Повар. Мынакей балдар. Биз кимди көрүп турабыз? Ашпозчуну көрүп турабыз. Тамак жасап жатканын көрүп турабыз. Көрдүңөрбү? Ошондуктан хорошо, азаматсыңар, түшүнүп атсаңар, все понятно, значит хорошо. Дальше продолжим, ребята. Кийинки сөздү окуйбуз мына. Айдоочу. Тоже профессия означает. Айдоочу. Бул автомобилди башкарат экен. Айдоочу кесип. Чу мүчөсү менен биз айдоочу деген сөздү түшүндүк. Это переводится водитель. Ырчы. Ырчы. Певец. Ырчы. Певец. Султан Азамат. Өзүң которуп койдуң, азаматсың. Певец. Мына биз бул баланын ырчы экенин түшүнүп турабыз бул сүрөттөн. Ч мүчөсү менен бизге ырчы деген сөз келип чыкты. Мына певец. Жаңы сөз. Ыр это песня. С окончанием ч мы поняли, что это певец. Мына ушинтип биз жанагы башында көргөзгөн, силерге көргөзгөн мүчөлөр менен биз эми кийинки бичи, би деген сөз, танец. С окончанием чи образовалось слово бичи. Бичи деген сөз келип чыкты. Би деген сөзгө чи мүчөсүн уласак, бул бичи кыз экенин түшүндүк. Андан кийин кийинки сөз мына тигүүчү. Тигет, шить, шитье, от слова шитье у нас швея слово образовалось. Правильно? С окончанием чу тигүүчү деген сөз келип чыкты. Тигүүчү это швея. Мына ушинтип чи, чу, чи, чы мүчөлөрүнүн жардамы менен балдар биз жаңы сөздөрдүн, кесипти үйрөтүүчү сөздөрдүн келип чыгышын көрдүк. Кийинки биздин тапшырма Фархатты угабыз дейт балдар. Мына бул Фархат. Ошо биздин 13-чү, 14-чү бетибизде Фархат деген ошо бала өзүнүн семьясы жөнүндө айтып берет. Давайте послушаем Фархада. Келгиле балдар, Фархатты угабыз. Фархат эмне деп айтып берет. Текстти окуйбуз азыр. Бул менин чоң атам менен чоң энем. Алар Байтик айылында жашашат. А бул таятам менен тайэнем. Алар Бишкекте Жал кичи районунда турушат. Бул атам. Ал Шоро фирмасында айдоочу. Айдоочу деген сөз. Водитель слово. Айдоочу. Бул апакем. Ал Кыял ишканасында тигүүчү. Тигүүчү это швея болуп иштейт. Ал Кыял ишканасында тигүүчү болуп иштейт. Агам Сахип Кыргыз Түркманас университетинде 2-чи курста окуйт. Карындашым Саюра 1-чи класста окуйт. Иним Бахтияр кичинекей бала бакча. Жок, жазбайбыз, Амирхан. Слушаем и читаем. Бала бакчага барат.
Биздин үй бүлө ынтымактуу. Биздин үй бүлө ынтымактуу. Азыр дагы бир жолу окуйлу, балдар. Давайте мы еще раз прочитаем. Кому не писать, не писать. Писать, где я вам скажу. Просто слушаем и читаем, ребята, и переводим. Кому непонятно, вот перевод. Сейчас мы его постараемся перевести. Смотрите. Бул менен чоң атам, менен чоң энем. Это моя бабушка и дедушка. Алар Байтик айылында жашашат. Они живут в селе Байтик. А бул тай атам менен тай энем. А это дедушка и бабушка с маминой стороны. Алар Бишкекте Джал Кити районунда турушат. Они живут в Бишкеке, в микрорайоне Джал. Булатам, это мой папа. Ал Шоро фирмасында Айдочу. Он работает в фирме Шоро водителем. Бул апакем, а это мама. Ал Кыял ишканасында тигүүчү болуп иштейт. Она работает в предприятии Кыял швеей. Агам Сахип Кыргыз Түрк Манас университетинде 2-нчи курста окуйт. Брат Сахип учится в Кыргызско-турецком университете Манас на 2-м курсе. Карындашым, это сестренка, слово карындашым. Сайора 1-нчи класста окуйт. Сестренка Сайора учится в 1-м классе. Иним Бахтияр кичинекей, братишка Бахтияр маленький. Бала бакчага барат, ходит в детский сад. Биздин үй бүлө ынтымактуу. Наша семья дружная. Слово ынтымактуу, ребята, дружная. Умая, слушаем урок. Слушаем урок. Значит, текст понятно, ребята? Читали, поняли? Потому что мы сейчас на вопрос отвечаем. Бексултан, не балуйся, азаматсың тынай. Агзам азаматсың. Мына жакшы окуучулар сабакка көңүл буруп турушат. Это Эмир. Азыр биз суроолорго жооп беребиз. Тынай гана биз суроолорго жооп беребиз. Келгиле кеттик, суроолорго жооп беребиз. Отвечаем на вопросы, ребята. Бул кимдин үй бүлөсү? Аскар Султанов. Давайте внимание на урок. Кто как отвечает, ребята, вот так и получает оценки. Я слежу, кто как отвечает. Бул кимдин үй бүлөсү? Азаматсың, Фархаттын Агзам. Бекжан Азамат, Фархаттын үй бүлөсү. Туура, Фархаттын. Фархаттын чоң ата, чоң энеси кайсы айылда жашайт? Коротко отвечаем. Кайсы айылда жашайт? Кто запомнил? Бексултан, ты все играешь. Фархаттын чоң ата, чоң энеси, это дедушка и бабушка. Азамат Агзам Байтикте жашайт. Село Байтикте жашайт. Азамат. Тай ата, тай энеси ким болуп иштешет? Азамат Бекжан. Тай ата, тай энесичи? Алар кайда жашайт, тай ата, тай энеси? Жок. Тай ата, тай эне. С маминой стороны. Бишкекте Азамат Дастанпон. Нет, Егор, мы не пишем. Мы сейчас дальше пишем. Сейчас мы слушаем. Мы обсуждаем прочитанный текст. Старайся на вопросы отвечать. Агзам Азамат Бишкекте кайсы микрорайонда жашайт? Кайсы микрорайон? Кайсы микрорайон? Кто запомнил? Джал Азамат Самира. Джал микро. Кичи район деген эмне? Кичи район это микрорайон. Таята тайнеси микрорайонда жашайт. Ата энеси ким болуп иштешет? Атасы ким болуп иштейт? Атасы ким болуп? Атасы Айдочу. Азамат. Атасы айдоочу болуп иштейт. Азамат Самира. Айдоочу болуп иштейт. Апасычы? Апасы Шоро фирмасында Агзам, туура. Шоро фирмада айдоочу. Апасы ким болуп иштейт? Апасы жок. Туура, Алика. Атасы айдоочу. Апасычы? Мүчөлөрдү кошуп туура айтабыз. Тигүүчү Азамат Агзам. Апасы тигүүчү болуп иштейт. Сахип байкеси жана карындашы Сайора кайда окуйт?
Тура швея эмес, тигүүчү. Нартажы тура, тигүүчү. 2 үү, тигүүчү. Азаматсыңар. Азамат Ислам, тигүүчү. Тигүүчү Алика, тура. Эми Сахип Байкесим, кана эстегиле, Сахип Байкесим университетте Азамат Исхак 2 курста окуйт. Манас университет Самира Азаматсыңар 2 курста окуйт. Туп-тура. Сайора кайда Сайора окуйт? Манас университетинде Тынай, тура. Студент экен, Байкеси. 1 Сайора, Азамат Самира 1 класста окуйт. А Бахтиярчы? А Бахтияр кандай? Тура, Акзам, тура университетте окуйт Байкеси. Сайора сиңдиси 1 класста окуйт карындашы. Бахтияр садикке, детсадка, тура. Бала бакчага барат. Алардын үй бүлөсү кандай? Бала бакчага барат Искак. Тура, Акзам, бала бакчага барат. Бала бакча. Алардын үй бүлөсү кандай эле? Алардын үй бүлөсү ынтымактуу, дружная семья. Алардын үй бүлөсү ынтымактуу, Самира. Азаматсыңар. Жакшы үй бүлө, ынтымактуу үй бүлө. Кийинки тапшырмага кеттик, балдар. Биз суроолорго абдан көп убактыбызда жооп берип жатабыз. Эми балдар, мына ушуну биз дептерге жазабыз. Сүйлөмдөрдү толуктап жазабыз. Дополним предложение и пишем в рабочий тетрадь. Кана 3 эле сүйлөм жазабыз. Атам Шоро фирмасында ким эле? Ошол гана сөздү жазабыз. Ким болуп иштечү? Нурасыл, тура, ынтымактуу үй бүлө. Кана эмесе жазабыз. Это мы пишем в тетрадь, рабочий тетрадь, только 3 предложения, дополняя слово. Азамат Гульдана айдоочу болуп иштейт. Атам Шоро фирмасында айдоочу Самира да тапты, Алмазбек тапты. Жакшы. Жазабыз, умай жазабыз. Атам Линара Алика тапты, атам Шоро фирмасында айдоочу. Азаматсыңар. Экинчисин ким табат? Апам Кыял ишканасында. Да, Дастан, пишем это. Всего 3 предложения. Вы пока туда-сюда смотрите, время проходит. Давайте, ребята, успеть. Апам Кыял ишканасында. Азамат Алика, тигүүчү. Апам Кыял ишканасында. Азамат Руслан, тигүүчү. Азамат Руслан тоже работает. Азамат, кто работает, все видно, ребята. Апам Кыял ишканасында тигүүчү. Акзам. Карындашым Сайора 1 класста окуйт. Азамат, Бекзат, Акзам тапты уже. Кана жазабыз. Жазабыз, балдар. Жазабыз. Жаздыкпы, балдар? Бизде азыр дагы кызыктуу көнүгүүлөрүбүз бар. 1 класста окуйт Умая. Таптыңар, бат-баттан жазабыз. Бат-баттан ушул көнүгүүлөрдү жазабыз. Кеттик. Азыр бизде бат айтма. Мурун өткөн сабакта кана азыр биз экрандын үстү жагын карап, же болбосо көзүбүздү жууп, бат-баттан айтабыз. Анткени бул скороговорка. Мында нужно быстро-быстро произносить. Эсеп оңой чечилет. Эгер кулак түрсөк, антпегенде кечигет ал кошуп эсеп. Давайте скорее, ребята. Эсеп оңой чечилет. Эгер кулак түрсөк, антпегенде кечигет алуу кошу 5 эсеп. Потом докончите. Да, потом докончите көнүгүү. Мы не успеваем, ребята, мы не успеваем. Ага, молодцы. Потом успеете. Давайте. Биз мореке кызыктуу макалды улайбыз, балдар. Биз бул макалды 3 класста билчүбүз. Азыр эстеп көрөлүчү гана. Ким улайт? Ким көп окуса ал? Кана ким табат? Ким көп окуса? Гульдана. Акзам, эстегилечи силер? Гульдана, Акзам. Азамат Акзам ал көптү билет. Ким көп окуса, ал көптү билет. Ушул макалды биз мурун эле билгенбиз, азыр эстедик. Жөн гана эстедик. Эми китепсиз өскөн бала суусуз өскөн даракка окшош деген макалды мен кийинкиде үйрөнөбүз. Биз бүгүн муну гана эстедик. Ким көп окуса, ал көптү билет. Кто много читает, тот много знает деп которулат. Азаматсыңар. Потом допишите. Юйшин, я хочу вам домашнее задание объяснять, и будет время, мы вернемся к упражнению. Так, Юйши, ребята, страница 14. Прочитаем
Фархат, просто прочитаем мы, просто прочитаем еще раз. И 15 странице есть 5-й көнүгү. Там спрятанное слово есть. Вы сами отгадываете, то есть найдете. Из этих 3 или 4 слов составляем предложение. Домашнее задание, ребята, на странице 14. Текст Фархат есть, который мы только что читали.